Салам достор, LG стиральный машина 5 килограммдыкты лимонный кислота менен жууйбуз. Бул барабанды биз тазалап алышыбыз керек. 2 айда бир жолу ушундай порошок менен жууп турсак, лимонный кислотасы менен аябай жашынакай болуп, кирлер кетип, кычыгындагы таза болуп калат. Бул жерде мен бирөөнү колдондум, сиздер 2 пачка колдонсоңуздар жакшы. Мен калганын порошок салган жерге саламын. Барыңыздар ушул нерсени сөз түрдө аткарсаңыздар, сиздердин барабаныңыздар таза болуп, жуулуп калат. Бул жерге көбүрөөк деле салсаңыздар болот. 1 пачкасын жарымын бул жакка, 1,5 пачканы тиги жакка салсаңыздар болот. Андан кийин хлопокко койгон эң жакшы. Мен биринчисин хлопок менен жуугамын, экинчисин хлопок быстыра менен жуудум. Сиздер хлопокко коюп жууңуздар, ошол менен аябай таза жуулат. 90 градуска коесуздар и 800гө атышым кыласыздар. Аябай кирлерди чыгарды, жакшылап карап турсаңыздар, мынакей караңыздар, өтө жаман кирлер экен, мынакей кычыкта калып кетет экен. Бул лимонный кислота өтө сонун тазалайт экен. Ушуну тазалагандан кийин бирок лимонный кислотаны тамак ашка колдонгондон коркуп дагы калдым. Бул жерде өтө көп кирлерди чыгарды, таң калдым аябай. Сиздер дагы ушинтип тазалап алсаңыздар болот. Бир порошок менен жууп туруп, дагы 2 күндөн кийин дагы бирөөсүн колдонсоңуздар таптаза болуп калат. Мен биринчисин хлопок менен, экинчисин хлопок быстыра менен жуудум. Муну жууп атканым бул хлопок быстыраны мен тартпадым. Азыр көрөсүздөр, таптаза болуп калат. Эң оңой жолу ушул. Магазинден өзүнүн жууй турган каражатын алып, акча кетирбей эле лимонная кислота 25 сом, 50 сомго 2 пачка алып эле таптаза кылып тазалап алсаңыздар болот. Акырында мен бүткөндөн кийин шунурду сууруп, андан кийин бул жерин ачып тазаладым. Жана үстүн дагы тазалап алдым. Бул жерден суу чыкты, тартканга жетишпедим. Андан кийин башка да кычыктардын да кирлерин чыгардым. Бул жерди ачканда коркпой эле ачсаңыздар болот. Астына тряпка салып, суусу агат, бирок абайлаңыздар. Көбүрөөк сууда болуп калышы мүмкүн. Меники аз эле чыкты. Анан булардын кайра кандай алсаңыздар, ошондой ордуна саласыздар. Бул жерден да суу чыгат, бирок мен чыгарып койгон болчумун. Азыр сиздерге жөн эле көрсөтүп берип атам. Ачып кайра эле бурап ордуна салып коесуздар. Ушундай кылганда суулар чыгат. Ал эми бул жагын тазаласаңыздар, аябай кирлердин баары эзилип чыгып калган болот. Бул жерде болсо негизи 1 айда бир жолу тазалап турсаңыздар. Буну ак белгиси бар. Ошо ак белги, тиги жердеги ак белгиге төп келиш керек да, мынакей. Ошого жеткенде түз салсаңыздар, кайра эле жабылып калат. Болду, ушул менен сиздердин тазаланып калат машинаңыздар. Мынакей достор, таптаза болуп тазаланып калды, жыты да жашынакай болуп калды. Барыңыздарга ушул методду сунуштайм. Сиздер да ушуну колдонуп көрүңүздөр. Ал эми бул кычыгына карандашка тряпканы салып алыптыр. Бул жерге карандашка или бир жыгачтын учуна салып туруп тазаласаңыздар болот. Кол менен кылганда коркунучтуу резинканы чоюп коюшубуз мүмкүн. Мынакей таптаза болуп калды.